Асман тиреген тоолор, кереметине көз тойбогон өрөөн жана аны жарып өткөн көк кашка суулар. Кыргызстан керемет кооздуктун курчоосунда жайгашкан. Албетте, мындай жаратылышты өз колубуз менен жасап алган жокпуз. Табиаттын берген белеги ушул. Бирок анын талкаланышына салымыбызды кошуп жатканыбыз чындык. Мындай суз мамиле улана бере турган болсо, бүгүнкү кооздук биз ойлогондон да эрте жоголушу мүмкүн. Ысык-Көл облусунун кооздугу бир гана көл менен чектелет деп ойлосоңуз терең жаңылышасыз. Эгерде Каракол шаарынан бери карай ашуу ашып, суу кечип келе турган болсоңуз, керемет Сары Жаз жайлоосуна туш болосуз. Өрөөндү так ортосунан жарып өткөн тоо суусу, анын жээгинде Жашыл көл, ал эми күнчыгыш тарапта болсо бир гана Кыргызстандын эмес, жалпы Орто Азиянын байлыгы деп эсептелген Хан-Теңири чокусу. Чындап керемет көрүнүш. Сары Жаз суусунун оң жак капталындагы Эчкили таш аскасынын борунда деңиз деңгээлинен 3150 метр бийиктикте Ак Чуңкур үңкүрү жайгашкан. Үңкүр неолит дооруна, тагыраак айтканда биздин заманга чейинки 5000–6000 жылдарга таандык. Ал эми үңкүр ичиндеги таш бетиндеги жошо менен тартылган ар кандай жазуулар жана сүрөттөр Ак Чуңкур байыркыдан калган байлык экендигинен кабар берет. Азыркыдай болуп, пайдабол түптөп дуал тургуза албаган ошол замандын адамдары жаратылыштын каарынан жана ар кандай коркунучтардан коорунуп, тоо бетиндеги ушундай үңкүрлөрдө баш калкалап өмүр сүрүп келишкен. Үңкүр 2 ярустан турат. Босогодон өткөн соң Ак Чуңкур ичи кууш келип, андан кийин кеңейет. Бүгүнкүдөй өзүнчө түтүн булатып эмес, топтолуп жашаган биздин заманга чейинки доордун адамдары таштын бетин чегип, кийинкилерге мурас калтырып кетүүнү туура көргөн. Сүрөткө көз чаптырган азыркынын адистери алардын жашоосун, кылган аңчылыгын божомолдоп, чечмелеп, тарыхты жазып келишет. Аймакта үңкүр болгонун мергенчилер жана малчылар мурунтадан эле билген деңизчи, бирок расмий түрдө 1954-жылы гана иликтенип, кагаз бетине түшүрүлгөн. Адистердин айтымына караганда, таш дуалдын бетине тартылган текенин жана жыландын сүрөттөрү байыркы жошо боёгу менен тартылганы айтылат. Ал эми жергиликтүүлөрдүн бул жерге мал айдап, от жагышы дуалдардын көп болушуна алып келип, байыркадан калган белгилерди көрүүгө дээрлик мүмкүн эмес. Байыркы адамдар таш бетиндеги сүрөттөр менен билдирүү калтыргысы келсе, азыркынын максаты башка. Оңой менен өчпөй турган боёкторду колго алып, бири өз ысымын туулуп өскөн жерин жазса, экинчиси кылымдар бою сакталган тарыхый баалуу сүрөттөрдүн үстүн басып, махабаты тууралуу жар салгысы келет. Ошо үңкүрлөргө көп адамдар бара башташты. Анын барганда жөнөкөй барбайт, анын ичине келгенде жанакы от жагышат, эмелерди мындай үңкүрдүн эмелерине, стенкаларына, дуалдарына аттарын жасаат. Жанакы таштандыктарды, көп таштандыктарды таштап таштайт. Ошол кандай анын үңкүрдүн ичинде жарганаттар жашайт, көбөчкөндөр жашайт, чабалекейлер жашайт. Алардын эмелеринин ичинде дагы жанакы чычкандар да жашайт, көп чычкандар. Ошолорго баарына зыян келтирет. Жыйынтыгында миңдеген жылдар бою таш бетинде өмүр сүргөн теке, жылаандын сүрөттөрү боёк менен түшүрүлгөн жазуулар жоголууда. Мурда келген кишинин көзүнө дароо чалдыкса, эми аларды көрүү үчүн үңүлө түшүп издөө керек. Зачем
вот этим неандертальством заниматься. Жаратылышка ушундай мамиленин эмне кереги бар? Ооба, мурдагы адамдар социалдык баракчалар же интернет жок болгондуктан өз издерин калтырып кетишкен. Азыркы өнүккөн, жетишкен заманда ушундай жол менен табиятты тебелөөгө эмне себептен барып жатышкандарын такыр түшүнбөйм. Өлкөнүн тарыхый байлыктарынын катарына кирген Ак Чуңкурдун баасы жергиликтүү чабандар үчүн да бир тыйын. Алар керектүү жерден 4 түлүгүн камагандыктан үңкүр ичи кыкка толгон. Мындай көрүнүш археологдордун иш алып барышына тоскоол жаратат. Ошол эле учурда бул жерде от көп жагылгандыктан үңкүр ичин көп баскан. Я просто вижу, как это происходит во многих странах мира, то есть отслеживаю материалы, как это, например. Мен башка өлкөлөрдөгү көрүнүштөргө дайым көз салып турам. Алар ар бир үңкүрдү табияттын эстелиги катары кабыл алышат. Көпчүлүк үңкүрлөргө киргенге болбойт. Уруксаат беришсе да турист санына чектөө киргизип коюшат. Андай жерлерге убагында кам көрүлүп турат. Жыйынтыгында үңкүрлөр миллиондогон киреше алып келет. Өлкө аймагындагы үңкүрлөргө барууга тыюу салыштын кереги жок. Тескерисинче өнүктүрүш керек. Может находиться, где вход вообще запрещен. Албетте, Ак Чуңкурга кароол коюп, киши жалдап күнү-түнү кайтартып коюу мүмкүн эмес. Адистер адамдардын аң сезимине чабуул жасап, үңкүрлөрдүн баалуулугун жана алардын айлана чөйрөгү болгон пайдасын түшүндүрүү керек дешет. Балдары билсин, барсын, көрсүн, көргөн жерге, барган жерге муну таштандыктарды таштабагыла. Кандай зыян келтирет, ошонун баарын үйрөтүш керек. Бул эми кандай, могу образование жак менен эгерде кетсек, бул эң тез процесс, могу жеткенге, жанакы кондицияга жеткенге, эң жакшы образовательный процесс да. А баягы запрет менен эчтеке эмете албайбыз. Ош шаары өлкөнүн экинчи борбору Сулайман тоонун тегерегинде түптөлгөн. ЮНЕСКОнун тарыхый баалуулуктарынын катарынан орун тапкан бул жерге дүйнөнүн баардык булуң бурчунан туристтер келип турат. Андыктан мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулган. Бүгүнкү күндө казынага пайда алып келген жалгыз үңкүр Сулайман тоо. Жетекчилик Сулайман тоодо 7 үңкүр бар десе, жергиликтүү тургундар ыйык тоонун ичи ар кандай үңкүрлөргө жыктолуп, арабызда берки бетинен кирип, тоонун аркы бетинен чыгып кеткендер бар дешет. Кайдыгерлик менен Сулайман тоодогу мамилеси тоонун күндөн күнгө акыбалы начар болду. Сулайман тоодогу негизги үңкүргө бир нече бөлмөдөн турган музей ачылган. Абалы мыкты, таза жана жакшы жасалган. Тилекке каршы башка үңкүрлөрдүн башына түшкөн көйгөйлөр бул жерде да жок эмес. Сулайман тоодо 400дөн ашык сүрөттөр бар да. Бул ритуалдык жыландардын тартылган сүрөтү, үйлөрүнүн сүрөтү, жашоосу, тоо текелеринин сүрөттөрү, элем кийинчерээк теги даван армактарынан дагы бир канча сүрөттөр бар. Жалпы 400дөн ашык сүрөт бар да. Но бирок тилекке каршы 400дөн ашык петроглифтер күндөн күнгө саны азайып баратат да. Краскалар менен, өзлөрүнүн аттарын жазуу менен, жашаган даректерин жазуу менен, окуган мектептерин şu ташка чегип, сызып, боеп тартып, байыркы миңдеген жылдар мурунку таандык эстеликтерди талкуулашып атат да. Сулайман тоонун чокусун алып барган жолдон өйдөрөөк жайгашкан Эшен жана Чилтенкана үңкүрүндөгү көрүнүш көңүлдү түшүрөт. Ар кандай жазууларга жана таштандыларга жыктолгон. Кээ бири үңкүр ичинен эле бошонгондон да кайра тарткан эмес. Өзүм Эшен эле айтам, кыргызстандыктар, ички туристтер. Мен ошол шаардын тургундары, жана шаарга келген коноктор келет, өзлөрүнүн буюмдарын таштап кетишет отурган жерине. Ошол сырттан келип булгап кетпейт. Өзүңөр көп болдуңар, туристтер келди. Колдорунда эч кандай эч нерсе жок. Алар фотоаппарат менен жүрүшөт, тартат. Ал эми ичкен буюмдарындагы кээде бизди уят кылышат да. Мусорлорду теришип бактарга салышат. Бул жерге көз салган адамдардын айтымына таштандылар күнүгө чогултулуп турат. Бирок тазалык менен күрөшкөн адамдар мындай басары менен эл көп каттабаган үңкүрлөр кайра таштандыга толот. Баллончиктер таштан чыгышы өтө кыйын экен. Бул үчүн өтө чоң бир каражаттар талап кылынат да.
Ал эми ушул күндө иштеп атабыз. Эми тиги цементтер менен цементке краскарлаштырып боеп анча жапкан жерлер бар. Өтө уятсыз жазууларда жазгандарды ошон өчүрүп жапканда дагы кайра эле ушундай бир көрүнүш кайталанып атат. Мен ойлойм мындай бул вандализм менен күрөшүү бир Саймонтоо улуттук музей комплексинин эле кызматкерлери үчүн эмес, бул жалпы шаарыбыздын тургундары жана коноктору үчүн деп эсептейм. Үңкүрлөрдү көпчүлүк эч кимге кереги жок тоо орундагы түшүнүксүз жай катары кабыл алат. Мындай пикир жаңылыштык. Үңкүр бул тарых, кыргыз маданиятынын бир бөлүгү жана ал жер байыркылардын бизге калтырып кеткен билдирүүлөрүнө жык толгон. Баарынан өкүнүчтүүсү миңдеген жылдар бою сакталып келген үңкүрдөгү баалуулуктар сиз экөөбүздүн акыркы 20 жылдагы мамилебизге туруштук бере албай жатат. Биздин заманга чейинки доордун адамдары таш бетине чеккен сүрөттөр дагы ушунча жыл сакталышы күмөн.